Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар, амансыңарбы? Урматтуу туугандар, мен бул сөзүмдү бир кыргыз аксакалдарынын бир жакшы сөзүнөн баштайын деп атам. Мен баягы айла кеткенде күлөсүң экен да. Атаңдын көрү деген сөзү бар да аксакалдардынча. Атаңдын көрү. Эмнеге мынтип кайгырып атасыз десеңер, туугандар, мен муну айтайын. Биз садырга чейин көзүбүздү чел басып калган экен, чын айтайын. Кулагыбыз дүлөй. Мисалы үчүн көөдөнүбүздү эле эчтекен сезбей калган экен. Карасаң, бири президент, бири премьер, бири депутат, бири оппозиционер, бирөөсү дагы бирдемке иши кылып разноцветный бир мындай караганда демократиялык мамлекетти түзгөн сценарий, спектакльде жашаган экенбиз. Бизди ушунчалык таң калтырган экен. Мен азыркылардын муну Тобагылдын бийликте иштеген бүт баары президенти деле, премьери деле, баягы түрмөдөгүсү деле, сырттагысы деле, оппозиционери деле, булар жөн эле биздин алдыбызда оюн уюштуруп жүргөн экен. Оюн 30 жылдан бери биз спектакль көрүп аткан экенбиз. Жөн эле алардын алдында, кээ бирөөлөрдүн алдында мадымарыптай аябай укмуштуу бир эл үчүн күйгөн инсан деп сезип, Текебаевди андан жогору көрүп, ушинтип жүргөн экенбиз да. Тобагылдым, ушундай булар баягы сүйлөшүп алып, ичара сүйлөшүп алып туруп, ушундай бир жанр түзүп, 6 миллион элдин көзүнө ушундай бир сценарий көрсөтүп жүрүшкөн экен. Эмнеге дебейсиңерби? Бүгүн эскилердин бардыгы, жеп-житарлардын, уурлардын, каралардын бүт бардыгы тили бир экенин билинип атат да. Мына тили бир экенин билинип атат. Садыр кандай гана дебесин, кандай гана ход кылбасын, кандай гана мындай бир навстреча чыгайын, макул сүйлөшөйүн, келишелик, чогуу мамлекетти көтөрөлүк деген сайын тескери кетишет да. Тиги ал десе бу дейт, бу десе тиги дейт, тиги десе онобу дейт да. Ушундай вообще келишпей атат. Эми айланып кетейин, булардын бир ушундай бир козырный сөзү бар экен. Мыйзам деген. Ой, мыйзам бузулду деген. Ал эми ал мыйзамдары эмненин максатында чыгарганын мына өзүңөр жакшы билдиңер азыр. Мына чогулуп алып, ошол оппозиция, позиция бүт бардыгы чогулуп алып туруп, калп эле эл көзүнө башка көрүнөт дагы, башкача. Анан чогуу кылмыштуу конституция жана ички мыйзамдарды жазып алып, булар жөн эле элди тоноп жеп келген экен да. Карагылачы. Мына бүгүн мен жүздөрүн көрүп атам. Мен күн өткөн сайын жүздөрүн көрүп таң калып, Тобагылдын баягы Каныбек Маналиев Нарын дарыясында крокодил тапсаңар менден дело табасыңар дедилер. Канча делосы бар экен? Канча бүт бардыгынын тили бир экен да. Бул акмактардын тили бир экен да. Кыргыз элим, айланып кетейин элим, силерге рахмат ушунча чыдаган. Эми мен силерге уже мен түшүнгөндөй эле силер да түшүнүп калдыңар окшойт. Мен силерден бир нерсени сурайм. Биздин биринчи позиция быть сплоченным, бирге болойлук. Садырдан бир команда келген болсо, тытмай кылабыз бардыгын, тытабыз. Мына тукум курут кылып таштайбыз, если садырга ушундай залал келтире турган болсо.
залал садырга ушундай бир открытый залал келтирген болсочу, тукум курт салабыз, тукум курт кылабыз буларды. Не только өздөрүнүн бала чакасынан бери кырып өлтүрөбүз булардычы, кырып. Ушундай кылабыз. Бул биринчиси, эң коркунучтуусу. Экинчиси, туугандар, жер-жердеги мекенчилдер, дагы уккула. Мен дагы кайталам, жер-жердеги мекенчилдер кимдин каерде мүлктөрү бар, кимдин каерде завод, фабрика, магазин, багындай молдору, мираторгдор, бүт байлыктары барын список кылыңыздар. Жер-жеринде список кылыңыздар. Список. Булар кандайдыр бир акчаны төлөп калып эле анан кийин жыргап жашабайт. Туугандар, эгерде силер макул десеңер, мен бай кедейдин жоюлушун каалайм. Бай кедей деген бизде болбош керек. Биз ушул жашоого кадам койдукпу? Демек биз Садыр мененбиз. Менин оюмда Садыр деле көп нерсени каалап атат. Ошондой бай кедейдин жоюлушун каалап атат. Биз ага түздөн-түз жардам беришибиз керек. Садыр жалгыз, биз көпчүлүкпүз. Садыр жалгыз, биз көпчүлүкпүз. То есть мындай эле караганда 5 миллион биз бар, бир Садыр бар. 5 миллион бир адам. Бүт бардыгын тизмесин алайлык. Бүт бардыгын. Следствого, башка нерсеге бүт бардыгына. Бул жерде мен кошулам. Мынау экистерди енесин көрсөтүш керек буларды. Мына экис кылыпчы. Жеген ичкендерин полный кустуруш керек. Отунбаева ким экенин жүзү көрүндү уже. Неме ким мынау Соке Лапашаң. Бул ким экенин жүзү көрүндү. Анын үкасы Асылбек, башка бүт бардыгын туугандар тизме кылайлык. Тизме кылып, жерлердеги мекенчилдер өзүңүздөр тизме кылып даярдаңыздар, же болбосо обобщенный кылып туруп центральный штабка беребизби, же болбосо Садырдын ушундай бир командасына беребизби, же болбосо ген прокурорго копия кылып туруп беребизби, иши кылып булардын бардыгын неме кылыш керек дагы. Бай кедей дегенди такыр жоёлук. Анан кийин эми жаман айтпай жакшы жок дейт туугандар. Бул өтө кыйын болот, өтө оор болот, бирок биз ошого чыдашыбыз керек. Биз ошон үчүн Садырды тик туруп колдошубуз керек. Буларды, коррупционерлерди түп тамырынан бери тазалаш керек. Люстрация. Мисалы үчүн бийликте олтуруп, кызматта отуруп, ушундай үстүнөн иш козголдубу, бүттү, ал кызматка келбейт экинчи. Ему уже не светит, не только ему, анын бала чакасына кереги жок. Кече күнү айтып атпайбы, баягы өзүнчө белый пушистый бол Атамбаевдин баласы. Ал жөнөкөй эле айтылган сөздө ат үстүндө туруп алыпчы. Алардын артында көп нерсе бар, туугандар. Билбейм эми кандай максатта айтып атат, ким менен кандайча сүйлөшүп калган, ким ага бир кичине утешение берип койгон билбейм. Бирок Атамбаевдер көп нерсеге жооп бериш керек. Булардын бардыгын тизмелеп, керек болсо чукуп, эми ушунчалык барган соң до конца барайлык. Bunday до конца барганга эгерде эл колдосо, Садыр барат. Анан силер колдобосоңор, силер сатылып келсеңер, Садыр эмес башка лидериңер да кыла албайт. Потому что бир жанга Ташиевке, Масанын экөөнү бул өтө оор болот. Бул мындай бул машинка, чоң машина, бул экөөнү жөн эле карчып сындырып таштайт. Себептен алар көпчүлүк, аларда акча бар. Ошон үчүн бу жерде эл жапырт колдош керек туугандар.
жердеги мүлктөрүн дагы кайтан тизмелеп керек болсо ачыкка чыгарып ошонун кайдан келгенин бүт бардыгын талап кылыңыздар. Ушундай биз ушул жолго өтөлүк туугандар. Булардын жүзү курусун. Текебаевы, башкабы, Мадымаровпу, кайсы биздин бийликте отурган инсандар болсо булардын баары соо эмес экен. Бу түрмөдө отурганын деле тили бир экен булардынчы. Уже көрүнүп калды. Ушундай туугандар. Ийгилик каалайм. Только ушунун үстүндө иш кылайлык. Садыр Жапаровго жардам берелик. Аны президент кылайлык. Башка инсан президент боло албайт. Болбойт дагы. Болгон болсо дагы жок кылабыз аны. Реально жок кылабыз. Ошол туугандар. Ушуга настроен болгула.